Кудайдын чакырыгы 5 август. Алгачкы машаякчылар элчилердин иштер китебинде окугандай өздөрүн машаякчылар деп аташкан эмес. Машаякчы деген сөз башында Исага таандык болгон адамдар деген маанини билдирген. Бул тирилген машаякты ээрчиген жана ага сыйынган адамдардын тобу болчу. Алар эл көзүнө көрүнүп калышкандыктан, көбөйө башташкандыктан аларды айырмалоо үчүн атайын ат керек болгон. Бирок мени эң көп шыктандырганы алардын өздөрүн кандай көргөнү. Исаны өмүргө алып баруучу жол катары таанышып, өздөрүн ошол жолдун жолдоочулары катары таанытышкан. Элчилердин иштери китебинде бир нече жолу кездешет. Грек тилинде бул сөз кеңири мааниде жол, окуу же жашоонун жаңы жолу дегенди билдирет. Исага ишенүү Исанын жолун ээрчүү, бүт жашооңду анын айланасына куруу дегенди билдирет. Чынын айтсак, биз үчүн Исага болгон ишеним көбүнчө жөн гана сөздөрдүн жыйнагы болуп калышы мүмкүн. Бирок чыныгы жолдоочу болуу бул бүт өмүрдүн багыты. Исаны ээрчүү, анын жолунда жүрүү, анын эрки боюнча жашоо, сүйүү, кызмат кылуу жана өзгөрүү дегенди билдирет. Ошондуктан биз ыйык рухтун күчү менен жөн гана ишенгендер эмес, жолдун чыныгы жолдоочулары болууга чакырылганбыз.